Карабулуң айылындагы бул кичи ишкананын аты Канато деп аталат. Цехте 10 чакты киши иштейт. Ар биринин өзүнө тийиштүү жумушу бар. Жүндү ташып келип атайын жабдуулардан өткөрүү бул ишкананын эркек жумушчуларынын иши. Алар күн бою тыным албай мына ушул цехтин ичинен чыкпайт. Убараны азайткан бул атайын жабдууларды Бегимжан Молдобаева эл аралык уюмдарга долбоор жазып жүрүп насыя калган. Жабдыктар колго тийген соң аларды айылга алып келип, чакан цех уюштурду. Учурда бул жайды Молдобаева ата-энеси менен жапатырмак чогуу иштетет. Бул ошо жүн тыткан аппарат, аркасынан жүн салынат, тытылып, бул жерге оролуп берилет. Бул жерге оролгон жүн ушу даяр, кийиз жасаганга даяр болуп чыгат да. Андан кийин моурекил аппаратты болсо ушу бир айдан ашып калды. Кытайдан алдырдык муну заказ менен. Бул ошо момундай жүндү, койдун кыркылган жүнү. Ушу биринчи обработкадан өткөрүп берет да. Баягы апаларыбыз сабачы эмес беле сабоо менен. Ошонун кызматты аткарат да. Мына момундай кылып майдалап, бир сыйра тазалап, күбүп дегенде анан берет. Муну анан тияка жүн туткан аппаратка салабыз. Жүн тутулуп даяр болгон соң кийизди жасоо милдети Бегимжандын апасына жүктөлгөн. Адатта кийиз жасоодо жүн чийге оролуп, 1 саат бою алыс сыртынан тепкилениши керек. Бегимжандын атасы бул убараны да азайтып, айдалбай калган Жигули автоунаасынын тетиктеринен кийиз жасоочу атайын жабдуу ойлоп тапкан. Бул эми негизи колдо бар эле материалдан жасалды. Тетигинчи Жигулинин эле моосу. Мурун эски Жигулинин баары эскирип, жүрбөй калгандан моосун алып эле буга пайдаланып койгом. Анан тиги 2,5 киловаттык эле мотор, 3 фазалуу эле. Анан бул жердеги болсо тягасы ошол эле Жигулинин тягасы. Анан башкасын чыгармачылык менен ойлонуштуруп эле жасап койгон. Мына бул жерге ошо ары бери кетпегидей болуп подшипниктерди отургузуп койгом. Как тиги рельсада жүргөндөй кылып. Бегимжандын ишкерлигине ата-энеси өзгөчө колдоо көрсөтүп турат. Кийиз жасалып бүткөн соң аны шырдак айлантып, жөрмө шыруу иштерин Бегимжандын апасы Дүйшөгүл Алтыбаев аткарат. Ал шырдактын жасалуу түйшүгү тууралуу айтып берди. Бул өзү кийиз жасаган сезондуу жумушта жайында кийиздердин баардыгын жаздан баштап эле мына февралдын аягынан баштап күнгө жайып кургата баштайбыз жүндөрдү. Анан жанагы берки процесстердин баарын жасайбыз дагы. Ошону менен жайды жайлата күзгө чейин тоң болгучакты жерге тоң түшкүчөктү кийиз жасайбыз. Анан жерге тоң түшкөндөн кийин кийиз эшиктен кургабай калат да, тоң калат. Бүттү ошону менен кийиз жасаганды токтотобуз. Андан кийин жанаң баягы жасап алган кийиздерибиз менен шырдак жасайбыз, дорожка жасайбыз. Чоң шырдак, кичине шырдак, дорожка, моурекиндей жабык баш ушундайлардын баардыгын кышта да жасайбыз.
Kolga almaşıp basalı, Güldösünde yaştım basarı, Erkindi bulsun. Kolamgek erterek dayar болуш үчүн Бегимжандын 86 жашка чыккан апасы да колдон келген жардам берип турат. Мына моментте беле жибин тийип түйүп атам шыпылдап. Берем, колумдан келген берем, бирок бир гана жерим көзүм жакшы көрбөй калды. Көзүм аны шырдап бермекмин да шырып, лыпылдатып. Ушул цехти аябай кызыгып көрүп келдим. Анткени ушул жерде ушундай иш жүрүп атканы мондай бардык эл үчүн, кыргыз эли үчүн сыймык деп эсептейм. Мындай мунун баарын эле бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Ошон үчүн атайын кызыгып ушуну көрөйүн деп келдим. Ишкердикти ата-энеси менен чогуу кылган Бегимжан учурда айылдагы 9 кишини иш менен камсыз кылып, ишканадан түшкөн пайданын эсебинен аларга айлык берип жаткан учуру. Анын чакан цехти кеңейтип, иш орундарын көбөйтөм деген кыялы бар. Цех ачылганда эң биринчи ошо бул үй бүлөлүк бизнес болуп калды. Үй бүлөбүз менен иштечүбүз. Анан азыркы убакта башка адамдарды дагы алып атабыз. Азыркы убакта 9 киши болду. 9 жумушчу орун менен камсыз болду. Эми дагы ошону чоңойтуп 25 жумушчу орунга чейин камсыз кылганга аракетибизди кылып жатабыз. Бегимжан Молдобаева быйыл жазда өткөн айылдык кеңештин шайлоосунда депутат болуп шайланган. Ал элиттик аялдардын каражат табуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, айылдаштарына үлгү болуп келе жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.